Keçe, menin demilgemde, menin ememi kolduk, menin işçilerim oturan, menin işçilerim duran. Köçe şıpırgan kızlardan brigadillerimin. Buradan geldik köçe şıpırganlardan yemesinin. Keçe bizge zakon boyunca Cuma günü demeliş, şenli günü demelişele. Keçe Rüspek Atacan yerge geldi, bizge avtomatik iş gün bop gitti. İş gün bop gitti. Saat 12'de уже звонок geldi bana начальникten. Davaydı, brigadаңды alып тұрып, свалкаға барғыла депші. Мен еми, ошол 7600 менен отырып қалбайын деп, қорыққаныман бригадамды алып тұрып свалкаға бардық. Мына, қандай заманға кетіп атабыз? Ушул Рыспектің абиден айрандай төгөт. Рыспекке эме кылат деп тұрып, мени бригадам менен свалкаға барып таштады. Неге? Менин ушул бригадам күнөөлүү эмес. Эгерде ошондой эле Рыспектин дугу жетсе, Рыспектин күчү жетсе, мени путумду байлап туруп свалкага апарып отургузуп койбойбу? Башка карапайым элге кол тийгизбей. Мен Рыспектин мойнун жууп алганым жок. Рыспектин колундагы айлыгын жууп алганым жок. Мен Рыспекти мурунку шайлоодо Рыспекти шайлагамын. Үй билен менен, семья менен шайлагамын. Биздин кандидатыбыз, биздин кулунубуз, биздин карапайым калктын тагдырын чечет деп шайлагамын. Чечтиби? Чечкен жок, чечкен жок. Бир жолу Айдеркен эли менен келип жолуккан жок. Бирок жолуккан жерде жолугуп атат. Башы көргөн бизнесмендер менен жолугуп атат. Башы көрүнгөн ишканалар менен жолугуп атат. Башы көрүнгөн адамдар менен жолугуп атышат. Кече мына жерде көрдүм, мен айнекте турам, үйүм. Мынау жерде жалаң башы көрүнгөн бизнесмендер, башы көрүнгөн бийликтегилер келип туруп, ат алдына ат тозуп туруп тозуп алды. Ат берип туруп тозуп алды. Эгерде Рыспектин акылы болсо, аң сезими болсо, билими болсо, мени ат менен тозуп албай, ушул атты саткыла дагы карапайым калкка иштеткиле деп айтпай беле, уялбай атты минип, элдин алдыда дагы 5 жыл иштеп берем деп касам ичип отурат. Мен мындай адамдар менен күрөшөмүн. Мени сүйлөтө турган кылды. Мени свалкага апарып таштап койбогондо мен ушуга окшогон сөздү айтпайт элем. Биздин тагдырыбызды, биздин келечегибизди, карапайым элди ойлогон кандидатты тандагыла. Аш казаныңдайам кайнайт, өзүңдүн казаныңдайам. Шорба өзүңдүн казаныңдайам кайнайт. Рыспектин казанында кайнаган казан биздейам кайнайт. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Номер 14 Надырбеков айтпай агай. Бул агайдын билими, күчүям, дугуям жетет. Агай дагы бир сөз. Эгерде ушул мыйзамды бийликке жеткизсеңиз, ушул мыйзам ишке ашса, сиз карапайым элдин алдыда жүзүңүз жарык, Аллахымдын алдыда жүзүңүз жарык болот.